Assalamu alaikum туугандар. Кош келдиңиздер Кыргыз Инвест каналына. Сиздер менен Курут трейдер. Биз бүгүнкү видеодо биздин өзүбүздүн күнүнө болуп жаткан торговлядан үзүндүнү көрсөтүп бермекчибиз. Туугандар, биз күнүнө өзүбүз 10 сделканын тегерегинде сделка кылабыз. Обдуманный, жакшы, уверенный позицияларды издеп туруп, эгер жакшы позицияларды жакшылап ойлонуп туруп, издеп таап туруп, күнүнө 10 сделкадан 5 сделка деле жетет. 5 плюсовой сделка күнүнө кылып турсаңыздар, ошол сиздерге кенен жетет туугандар. 50 сделка кылып, 100 сделка кылып кереги жок. Эгер 100 сделка, 50 сделка, 200 сделка ачам десеңиздер, бул уже оюнга айланып кетет туугандар. Андыктан караңыздар, бизде азыркы учурда балансыбыз $5198 экен. $5200 деп грубо эсептеп коелу туугандар. Попробуем сейчас проторговать. Так, евро GPI валютный парасын көрөлү. Евро GPI валютный парасын жакшы позицияларды карап торговля кылабыз. Так, бул жерде фигура треугольникта кетип баратат деп айтсам болот. Бул жерден андыктан биз 5 минутага $80 ачайлы туугандар. $80  2 сделка, ошондо $160 на повышение. Евро GPI валютный парасы 87%. Азыр мен түшүндүрүп берем, эмне үчүн на повышение ачтым туугандар. Көрөбүз, эгер минус болуп кала турган болсо, биз дагон менен любой момент минусубузду жапканга аракет кылабыз. Любой эле трейдердин мээсинде ушундай болушу керек. Мисалы үчүн бир анализим иштей ала турган болсо, мен кайрадан минтем деген всегда экинчи план болуш керек туугандар. Кадимки эле жашоодогудай эле. Бул жакта экинчи планыңар болбой турган болсо, бул жактан минус кеткен туугандар. Андыктан караңыздар, мен эмне үчүн на повышение ачылдым. Правда, мен чоң таймфреймди ачып караган жокмун. Чоң таймфреймди ачып бир жолго карап койсом болмок, бирок 5 минуталык деле бизге жетиштүү туугандар. Караңыздар, мен на повышение ачылдым. Мен ачылган моментте свеча мынакей ушул жерде болчу. Кызыл свеча. Азыр караңыздар канча түшүп кетти. Мен эмне үчүн на повышение ачтым? Биринчиден мен бул жерден общий тренд, восходящий трендти көрдүм. Өйдө багытында кетип бараткан трендти көрдүм туугандар. Экинчиден, рынок уровеньге келген экен. Уровеньге келгени менен бизде бул жерден как фигура треугольник кетип баратат деп айтсак болот. Бул не идеальный фигура, негизи ровный треугольник фигурасы деле эмес, бирок треугольник деп деле эсептеп койсо болот. Себептен мынакей могул жактан бери ала турган болсок, треугольник эле фигурасы болот туугандар. Бул жер как ложный пробитие катары эсептелинет. Эми бул биринчи факторлор туугандар, караңыздар. Экинчиден карай турган болсок, мен акыркы зеленый свечаны көргөм. Бул свечаны көрүп, мен бул кызыл свеча жаңы ачылып жаткан болчу. Мен сделка ачып аткан моментте видеону артка калып көрсөңүздөр болот. Мен жашыл свечаны көрүп, уже рынок өйдөгө үстү кайрылды деп ойлогом да, на пробитие кетти деп. Бирок азыр көрөбүз, балким өйдөгөн тестке кетиши мүмкүн. Негизи кетиши керек. Биз 5 минутта ачтык. 5 минут оор болуп кала турган болсо, биз кайра дагон менен дагы ачабыз туугандар. Биздин сделка жабыларына 2 минутта 48 секунд калып атат туугандар. 2,5 минутта, грубо говоря. Азыр күтөбүз туугандар. Бул азыркы учурда ылдый келип түшкөн күндө деле бул кайсыл жерге чейин келет? Бул ближайший локальный областька чейин келет. На ближайший локальный область бизде ушул жерде турат. Ушул жерден рынок бизде кайра өйдөгү үстү на повышение откат бериши керек. Себеп дегенде бизде общий потенциал движения восходящий болгондуктан туугандар. Вот уже откат берип атат, караңыздар. Бул уровеньге жетпей эле. Значит, бизде ушул жерде дагы бизде локальный область бар деп айтсак болот. Локальный областтын башталышы ушул жерде деп. Свеча ушул жерге жеткенен уже откат берип атат. Свеча эмне үчүн? Караңыздар, силерге түшүндүрүп берейин азыр. Уровеньдер кандайча иштейт дей турган болсоңуздар, бул жакта рынокто бизде чоң американский банктар, европейский банктар торговля кылышат чоң акчалар менен. Биздин $100, $1000, $10,000 даже эч нерсе болбойт алардын акчасынын жанында туугандар. Эми караңыздар, уровеньдер кандайча иштейт дей турган болсоңуздар, вот допустим, рынок кайра ылдый түшүп баратат деп ойлойлум мен, рынок чийип атам да оюндачы. Эми бул жерде бизде уровень бар дейли. Бул жерден рынок эмне үчүн ылдый көстүгө кайрылат дей турган болсоңуздар, бизде отложенный ордер блок деген бар. Булар сделка ачканда, мисалы үчүн момундай кылып ачат. Момундай кылып түшүндүрүп берейин сиздерге. Бул жерде ценалар бар, караңыздар. 171, 100 дейт.
171 деген ценага отложенный ордер блок ачып коет бирөө. То есть рынок дагы деле бул жакта жүргөн моментте, рынок бул жакта ойноп жүргөн моментте бирөө ушул цена менен отложенный ордер блок ачып коет. Цена келип туруп ушул отложенный ордер блокко тийгенден кийин ылдый жактан келип тийеби, өйдө жактан келип тийеби, ушуга тийгенден кийин сделка өзүбүз автоматически ачылат. Анан торговля боло берет. Аларда take profit деген бар. Take profit деген цена сиз койгон уровеньге келе турган болсо, мисалы үчүн 171-350гө сиз take profit кое турган болсоңуз, сделка ушул жерге келип тийгенден кийин сделкалар жабыла баштайт. То есть сатыла баштайт сразу. Мисалы үчүн бу жерден бирөө сатып алган болсо, ылдый жактан, мындан кийин бул жерден бирөө сатып алган болсо, ушул жерге уровеньге келгенде уже алардын сделкалары автоматически сатыла баштайт. Ошон үчүн бул жерде уровеньдер иштейт, рынок ошон үчүн кайрылат. Эми күтө эле караңыздар, ылдыйкы локальный областька түшүп кетти рынок туугандар. Объем более-менее нормальный эле десек болот туугандар. Бизде мынакей ушул жерде локальный область бар. Так, биз 5 минут эмес, 6-7 минутага $160 ачканбыз туугандар. Биз аны 2 эсе көбөйтүп туруп анан ачышыбыз керек болот. Блин, процент 63-кө түшүп кеттиптир да. Так, давайте бөлөк валютный параны ачып карайлы эми. CAD-GPI валютный парасын көрөйлү. Бул жактан дагон кылабыз туугандар. CAD-GPI валютный парасы деле окшош эле позицияда экен. Рынок ылдый жакка келип калган экен. Анализ кылып жатканда дайыма 1 сааттык же болбосо 4 сааттык немени карап койгонуңуздар тууралуу таймфреймди. Ошондо сиздер билесиздер. Мисалы үчүн караңыздар, мен жаңы эле 5 минутныйды караганда өйдөгөстөй ачылайын деп аткам. Себеп дегенде, бул жерде бизде уровень поддержкага келет рынок азыркы учурда. Бул өзүнүн общий тренди боюнча кайрап ушул уровеньден кайра өйдөгөстөй на повышение алышы керек деп мен өйдөгөстөй ачайын деп аткам. Бирок караңыздар, 1 сааттыкты ача турган болсок, бизде мурдагы жашыл свечаны 50% откат бердирип койгон. Караңыздар, 1 сааттык свечаны ачып карай турган болсок, 50% откат бердирип койгондон кийинки свеча бизде на понижение кетиши керек, по идее. Бирок бизде волатильность дагы 1 сааттык таймфреймди карай турган болсок, бизде волатильность дагы аябай чоң болуп турган чагы экен туугандар. Эми биз бул жерден на повышение ачылсак болот экен туугандар. Тура эле ойлоп турмун. Ушул азыр мына локальный областька келип калган экен. Ушул локальный областтан на повышение $160 2 сделка ачабыз туугандар. $60 дагы бир ачып коеюн, чтоб дагы кичине плюста кала турган сделкалар жабылгандан кийин. Күтөбүз туугандар. Азыр мен силерге дагы бир жолу түшүндүрүп берем. Эмне үчүн на повышение ачылды? Бизде потенциал движения восходящий биринчиден, өйдө багытында кетип бараткан тренд. Анан бизде уровеньди мынакей бир жолу ылдый түшкөн экен дагы. Ошол жердеги уровень поддержкадан кайра өйдө көтөрүлгөн. Экинчи жолу тест кылган, пробивать эте алган жок. Бул ылдый түштү. Бул даже из-за того, что бир жолу тест кылып койгондон кийин кийинки локальный областька чейин түшүп кетиши мүмкүн. Бирок биз дагон менен кайра дагы өйдөгөстөй кайрышыбыз керек болот туугандар. Күтөбүз туугандар, күтөбүз. Рынок дагы деле ылдыйгөстөй түшүп кетип бара жатат. Минусовой күндөр бардыгыбызда болот туугандар. Бардык профессиональный трейдерлерде дагы минусовой күндөр болот. Андыктан минусовой күндөрдү аңдып эле отура бербестен өзүңүздөрдүн өсүүңүздөрдү көбүрөөк ойлогоңуздар жакшы болот туугандар. Дагы айта кетчү нерсе туугандар, бизде бул платформада дагы таймфрейм деген нерсе бар да, ар бир свечанын убактысын койсо болот. Билбегендер үчүн айтып атам да, билгендер комментарийден тескери жазып жүрбөңүздөр. Биздики азыр 5 секундалык свечада турат. Ар бир свеча 5 секундда сайын жаңырып турат. Биз 5 секундага жөн эле коюп койгонбуз. Себеп дегенде биз бул платформадан биз анализ кылбайбыз. Себеп дегенде эмне үчүн анализ кылбайбыз? Караңыздар. Биз бул трейдинг вьюдагыдай эле кылып 5 минуттук таймфреймди кое турган болсок, караңыздар, 5 минуттук таймфреймди коюн, ар бир свечанын 5 минут алып. Эми караңыздар, мен азыр графикти до конца максимально алыс кылдым да. Болду, дальше алыстабайт. Жакындатсам жакындайт, алыстабайт, бирок ушул жерден келип токтойт. Эми бул жактан караңыздар, 5 минуттук таймфреймде турат, бул жактан моңчага чейин алыстатсаңыздар болот мынакей. Көзгө кандай жакшы көрүнүктүү, анализ кылганыңыздарга да жеңил болот. Ошон үчүн биз бул жактан трейдинг вьюдан анализ кылып жаткандан кийин биз бул жакты 5 секундныйга эле коюп коебуз, 5 секундалык эле, просто чтоб көзгө жакшыраак көрүнүшү үчүн. Бул жактан анализ кылбагандан кийин бул платформанын таймфрейми не имеет значения, вообще кереги жок. Эгер анализди трейдинг вьюдан кыла турган болсоңуздар, платформадагы таймфрейм эч качан силерге кереги тийбейт туугандар. Андыктан могу сделкалардын жабылышын күтөбүз туугандар. Сделканын жабылышына бизде 4 минутта, 4,5 минутта калып атат туугандар.
бул дальше өсүшү керек болот. Бул свеча азыр канча откат? Где-то 40% откат берип атат туугандар, караңыздар. 40% откат берип атат. Кийинки свеча даже кичине эле ылдый тест кылып туруп өйдөгөсү на повышение кетиши мүмкүн. Күтөбүз туугандар. Ага чейин давайте бөлөк валютный параны анализ кылып көрөлү туугандар. Еврокат валютный парасын байкап көрөлү. Еврокат мына үйдө уже кетип атат, караңыздар туугандар. Биз мынакей CAD GPI валютный парасына сделка ачканбыз, мына уже үйдө кетип атат. Так, Еврокат валютный парасында бизде позициялар аябай волатильный чак экен. GBP CAD валютный парасын көрөбүз туугандар. GBP валютный парасын туугандар биз на понижение ачылабыз. GBP. Так, 8 минуттага туура болот окшойт. Бул жака дагы $80 $160 на понижение ачтык туугандар. Азыр айтып берем эмне үчүн на понижение ачтым. Биринчи очередь технический анализ жүргүзөбүз туугандар. Технический анализ жүргүзгөндө бизде общий тренд нисходящий, ылдый багытында кетип жаткан. Эми графикте жакындата турган болсок, бизде потенциал движения деген нерсе бар. Мини тренд деп айткам сиздерге. Мини тренд бизде өйдөгөсдөй багыт алган. Бирок бизде общий тренд нисходящий болгондуктан бизде ушул локальный областтан рынок кайра ылдый көздөй откат алып, өзүнүн тренди менен ылдый көздөй кетиши керек болот туугандар. Мен ошон үчүн азыр уровеньге жакындап калганын көрдүм дагы, ушул локальный областка жакындап калганын. И азыр откат бериш керек деп на понижение ачтым. Если минус болуп кала турган болсо, то билесиздер, биз дагон менен жабабыз туугандар. CAD GPI валютный парасын ачабыз. Бул жака эмне болуп жатат? Бияктан графиктен карап көрөбүз. CAD GPI. CAD GPI караңыздар, өйдөгөсдөй на повышение кетип атат. Биз койгон уровеньден кичине ылдыйраак түштү, бирок өйдөрү кетип жатат туугандар. Кийинки свеча дагы өйдөгөсдөй на повышение кетиши керек. Күтөбүз. Азыр бул сделкалар жабыла турган болсо, биздин мурдагы ачкан минуска жабылган сделкаларыбыз жабып кетет. Бул сделкалардын прибыли. Эми GBP CAD валютный парасын көрөлү. GBP CAD валютный парасы 46%ке түшүп калыптыр. Ё-моё, покет болбойт там мындайчы. Pocket option ушинтип ойнай берет. Сволочь. Так, GBP CAD валютный парасын бияктан көрөлүчү. Бул максимальный немеге чейин баратат окшойт. Уровеньге чейин, максимальный уровеньге чейин. Же болбосо азыркы учурда новость чыккан болушу мүмкүн. Бирок новость чыкса да 2 минуттан чыкмак. Новость эле эмес. Так, күтөбүз. CAD GPI валютный парасындагы биздин сделкалар жабыларына 50 секунд калып атат. 1 минутадан калып атат. То есть 1 минуттан ичинде азыр сделкалар плюска жабылат. 1 минуттан ичинде түшүп деле жетпейт. Значит, бул сделкаларды уже плюс деп эсептеп кое берсек болот. GBP CAD валютный парасын көрөбүз. Бул жерге $160 ачканбыз. Бул жак аябай өсүп кетти туугандар. Бирок азыркы учурда ушул биз койгон уровеньден откат берип, ылдый көздөй разворот алышы керек болот. Эмне үчүн ылдый көздөй разворот алышы керек дей турган болсоңуздар, туугандар, жана эле айтып кеткендей эле, ылдый көздөй общий тренд нисходящий болгондуктан, ылдый багытында кеткен тренд болгондуктан, биз ылдыйды көздөй гана торговля кылышыбыз керек. То есть ылдыйды көздөй позиция издешибиз керек болот. Мен позиция көрдүм ылдыйды көздөй, ылдыйды көздөй сделка ачтым. Эми күтөбүз. 8 минуттага ачканбыз, 5 минутта бар дагы бул сделкалардын жабылышына. CAD GPI валютный парасында сделкалардын жабыларына бизде 10 секунд калып атат. 10 секунд. 10 секунд, кээ 5 секунд калып атат. Уже сделкалар бирөөсү жабылат азыр. Плюс, экинчиси плюс и үчүнчүсү дагы плюс туугандар. Караңыздар, 5178, $5200 деп жатканбыз туугандар. Биздин $160 дагы бул жакта жатат. Эч нерсе эмес. Азыр биз ушул минусту кайра прикрывать этиш үчүн кийинки эле валютный парадан анализ кылып дагон кылабыз туугандар. Так. Көрөлү бөлөк валютный параларды. Евро GBP валютный парасын көрөлү. Евро GBP волатильность аябай чоң экен. AUD USD валютный парасын көрөлү. Так. AUD USD валютный парасы на понижение. Открываемся на понижение. Давайте на 8 минут дейбиз дагы. Биз $160 2 сделка ачышыбыз керек болот. Себеп дегенде $80 2 сделка берек $160 болот да, бизде $160 минуска кетип аткандан кийин биз ошол $160 экиге көбөйтүшүбүз керек болот. GBP CAD валютный парасын ача турган болсок, бу жерде рынок еще кайрыла элек.
Бул жерден азыр мен дагонду ушул жерден эле ылдый көздөй на понижение ачып коймокмун азырчы. Болгондо бул жерде процент түшүп кетти. Ошон үчүн дагонду бөлөк валютный парада кылып жатам. Так. Out USD валютный парасын ачабыз туугандар. Бул жерден эмне үчүн мен на понижение ачылды туугандар. Жанагындай эле системага караңыздар. Общий тренд бизде нисходящий, общий тренд ылдый багытында кетип жаткан тренд экен бизде туугандар. Бул биринчиден. Анан жакындатып карай турган болсок туугандар, бизде волатильность чоң бул жерде, бирок средний такой волатильность да бул жердечи. Эми бул жерде караңыздар, бизде ушул жерде локальный область бар туугандар. Ушул жерге рынок келип уже экинчи жолу келип тест кылып атат. Бул жерден биринчи жолу пробивать этейин деп өйдөгө аракет кылып көргөн экен, экинчисинде жетпей эле ылдый кайрылган экен. Потом үчүнчүсүндө да жетпей эле кайрылган экен. Ушул моментте азыркы учурда ближайший локальный областька чейин түшүп, өйдөгөсдөй на повышение кетиш керек болот. Же болбосо еще дагы кийинки локальный область ушул жерге чейин түшүш керек болот. Күтөбүз туугандар. Күтөбүз. На понижение ачылганбыз. 6,5 минут алып атат сделканын жабылышына. GBP CAD валютный парасында сделкалардын жабыларына 2 минут алган экен, бирок булар уже минуска кетти деп эсептеп койсок болот. Out USD валютный парасын ачабыз туугандар. Баланс 5200төн башталган. 5200төн. Азыр көрөбүз, жакшы позицияларды карап көрөбүз. Негизи саат 6-ларда, 5-лерде, кечки саат 5-6-ларда торговляланган жакшы болот. Ошол моментте көпчүлүк валютный параларда волатильность слабыйраак болот. Ошол слабыйраак болгон моментте рыноктор жакшы разворот алат туугандар. Ошол моменттерде торговля кылыш керек. Мына караңыздар, биздин анализ боюнча ылдый көздөй на понижение кетип атат. Көрдүңүзбү? Тигил сделкалар жабыларына 1,5 минут алып атат GBP CAD валютный парасы. Бул азыр ошол үстүнкү уровеньге жетти. Азыр көрөйлү. GBP CAD бул жактан ачып көрөйлү. Дагы өйдөгөсдөй өскөн экен. Чуть выше. Биз всегда аркабызда дагы бир экинчи план болгондон кийин, оюбузда дагы бир экинчи план болгондон кийин, биз всегда ылдый көздөй ушул жерден ачылып кое алмакпыз. Биздин анализ ылдый көздөй. Караңыздар, бул свеча откат берип атат. Бул свечанын жабыларына бизде 2 минут калып атат. Мына ушул жерде көрүнүп турат свеча качан жабылары. Уже эле 50% откат берип атат туугандар. Бул жерден бизде сатуучулар каршылык көргөзүп атат деп билсек болот. Рынок разворот алышы керек болот, ближайший локальный областька чейин, же болбосо өзүнүн тренди менен ылдый көздөй кетиши керек болот. Ылдый кетеби, өйдө кетеби бизге не имеет значения. Биз анализ кылып сделка ачып койгондон кийин болду күтүшүбүз керек болот туугандар. Out USD валютный парасында караңыздар туугандар. Биз мындай эле эсептеп койсок болот. Мен $160 сделка ачтым азыркы учурда. Минусту дагы жабыш үчүн. Эми бул жерден караңыздар. Плюс 588 деп турат туугандар. Азыр плюс боло турган болсо, бизге ушул плюс 588 биздин баланска кошулат туугандар. 588 кошула турган болсо, бизде 5300, даже $5400 болот туугандар. Где-то биз торговлялап атканыбызга где-то 10 минутта болуп калды туугандар. 10 минуттан ичинде $100 ашыгыраак. Күтөбүз туугандар, күтөбүз. Обдуманный, жакшы анализ кылып, карап, позицияларды байкап, торговля кылып турсаңыздар болот. Мен бул моментти кичине бат-баттан кылып коеюн, сделка жабылышына чейин. Сделка жабылгандан кийин дальше дагы анализтерди көрсөтүп берем туугандар. Так, туугандар, караңыздар, сделканын жабыларына бизде 20 секунд калып атат. Бул сделкалар азыр плюс болот. Плюс болгондон кийин биз башында башталган баштапкы баланстан дагы кичине өсүшүбүз керек азыркы ушул акча кошулгандан кийин. Буга чейинки жанагы GBP CAD деген валютный параны мен сиздерге анализ кылып бергем. Ылдый көздөй на понижение кетет деген. Мына караңыздар, ушул уровеньден ушул на понижение алды. Бул свеча дагы еще дальше на понижение кетиши керек болот. Күтөбүз туугандар. Бул жакына плюс болду. 5447 туугандар. 5447. Биз $5200 менен баштаганбыз. $247. Плюс табыз. Дагы бир 1-2 сделка ачабыз туугандар. И ошол менен бүгүнкү торговля токтойт. Так, евро CAD валютный парасы.
Еврокат валютный парасы бизде волатильность аябай безбашенный экен бул жак. Аябай үрчүшүп турган чагы. CAD GPI валютный парасын көрөлүчү. CAD GPI валютный парасы. Так, CAD GPI валютный парасы бизде 1 сааттык таймфреймди ачып карап коелу. 1 сааттык таймфреймди ача турган болсо, минутная коебуз. Бул уже экинчи жолу уже тестке баратат десек болот. Мисалы үчүн караңыздар, бул жерде уровень бар. Рынок ушул жерге чейин келип, кайра ылдый көздөй кеткен, пробивать эте албай. Кайра эми азыр экинчи жолу тест кылганы баратат туугандар. Даже үстүнкү уровеньге чейин жетпей, орто туштан ушул жерден кайрылып кетиши мүмкүн ылдый көздөй туугандар. Же болбосо еще дагы орто туштан ылдый көздөй кайрылышы мүмкүн. Бирок мурдагы свечалар караңыздар, ушул жерге чейин эле келип откат берер экен. Бул зеленый свеча, бул зеленый свеча, бул зеленый свеча дагы. Значит, биз рынок уровеньдин алдында турат бизде. Биз бул жерден на понижение ачылып көрөлү туугандар. 60, 70, 80 доллардан на понижение 7 минуттага ачылайлы туугандар. На понижение 160 долларга ачылды. 80 доллардан 2 сделка. Күтөбүз туугандар. Бул сделка жабылганча да видеону бат-баттан кылып коем туугандар. Видео кыскараак болуш үчүн. Так, туугандар, сделканын жабыларына аз эле калды. Аябай опасный моментте, коркунучтуу. Опа. Все, плюс. Вообще переживать этпей эле койсок болот туугандар. Анализ верныйбы? Верный, туура чыкты. Кичине убактысы туура келбей калды. Эгер 5 минуттага ачылганда, где-то ушул туштан сделка жабылат болчу да. Уверенный плюс болмок. Азыр деле уверенный плюс болду деп эсептесек болот туугандар. Эч кыйыны жок. Көрүп жатасыздар туугандар. Түшүнүктүү, жеткиликтүү кылып жеткирип бергенге аракет кылып атам туугандар. Еврокат валютный парасын ачып көрөбүз туугандар. Бөлөк валютный парасын. Так, бул жерде бизде азыр мен сделка ачайын туугандар. Сделка ачып көрүп, анан уже дальше сиздерге түшүндүрүп бермекчимин туугандар. Бул жерден 8 минутта дейбиз туугандар. 80 доллардан дагы 2 сделка ачайлы туугандар. Еврокат на повышение ачтым. Эмне үчүн на повышение ачтым? Азыр сиздерге көрсөтүп бермекчимин туугандар. Караңыздар. Бизде общий тренд нисходящий негизи общий тренд. Азыркы учурда ылдый көздөгө кетип бараткан тренд. Бирок азыркы моментти карай турган болсок, туугандар, бизде азыркы моментте бизде рынок ылдый көздөй кайрылган, бирок бизде общий потенциал движения восходящий болуп турбайбы? Өйдө көздөй, өйдө багытында кетип бараткан рынок болуп атат. Кандай болбосун, бизде ближайший локальный областтан рынок все равно откат алышы керек болот. Өйдө көздөй. Рынок всегда эле бир бет кете бербейт, түптүс эле болуп кете бербейт. Андыктан караңыздар, бул жерден уверенно на повышение кеткен. Кайра азыр ылдый көздөй на понижение кетип баратат. Бирок бизде ошо ближайший моментте дагы бир жолу өйдө көздөй тест кылып көрүш керек. Эгер тест кылбай турган болсо, бөлөк валютный параны ачабыз и дагон менен кайра минусту возврат кылышыбыз керек. Мынайки уже откат алып атат, көрдүңүздөр. Биз койгон уровеньден откат алып атат. Күтөбүз туугандар. Сделканын жабыларына бизде 6 минутта 50 секунд калып атат. Бул жерде да бат-бат кылып өткөрүп коем туугандар. Күтөбүз сделканын жабылышын.
Туугандар караңыздар, сделканын жабыларына аз эле калды, 20 секунд калган экен туугандар. Еврокад валютный парасы болчу. Биз сделка ачканда ушул жерде болчу, ушул свечанын откатын көрүп ачканбыз. Бул уже уверенный плюс туугандар. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мен видеону кескен жерим жок, ажыратып койгон жерим жок. Бөлөктөрдөй болуп видеону кайра тартып жакшы моменттерин чыгарып койгон жерим жок. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, минус моменттерин көрдүңүздөр, плюсовой моменттерин көрдүңүздөр. $5200 менен баштаганбыз туугандар. $500, $511 плюс кылдык туугандар. Күнүнө ушундай обдуманный, жакшылап анализ кылып, шашпай, жумушка карагандай кылып серьезный карап 5 сделка, 10 сделка аткара турган болсоңуздар туугандар, плюска чыксаңыздар болот. Анан кийин сиздер көпчүлүгү ойноп кетишет туугандар. Мен билем андай адамдардычы. Андай адамдар мен иштешип да көргөнмүн, бетме бет да иштешип көргөнмүн. Айтып көргөзүп жатсаң дагы ойноп кетишет туугандар. Андыктан бул видеону көрүп өзүңүздөр чечим кылыңыздар туугандар. Видеого лайк баса кеткенди унутпаңыздар. Комментарийден жазып коюңуздар туугандар. Ушундай темада видеолор кызыкпы сиздерге? Биздин торговляны көргөзүп турайлы ушундай кылып. Же болбосо эмнелерди көргөзөлү комментарийге жаза кетиңиздер туугандар. Биз ошого жараша видео тартып көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Сиздер менен Кыргыз Инвест каналы болду. Торговляны көргөзүп берген Курут трейдер. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.